көрүүчүлөр, азыркы учурда биз Токмок шаарындабыз. Эмне үчүн бул жерде турат десеңиздер, бүгүн улуттар аралык достукту бириктирген сүйүү улут тандабайт деген сөздү тастыктаган жаш жубайлар менен маектешебиз. Бүгүнкү каармандарыбыз Николай жана Жазгүл болмокчу. Алардын сүйүү баянын чогуу алабыз. Каармандарыбыздын үйүнө кирип барганда наристенин жыттуу жыты буркурап уруп турду. Кичинекей баланын жытына тойбой жаткан жаш жубайлардын сүйүү толгон көздөрүн байкабай койбойсуң. Менин атым Николай, 26 жашындамын. Улутум орус. Кыргызстанда төрөлдүм, Кемин шаарында. 3 мектепте окудум, орус класста окудум. Садикке да орус группага бардым. Дос балдарым баары эле кыргыз. Анан кичинекей кезимде атинем болсо жумушта иштечи, мени болсо кошуна ачтачы. Кошуна тоже кыргыздар, уже туугандар болуп калдык да. Ошонун үйүндө өсүп чыктым да мен. Ошол жакта кыргыз кыргыз үйрөнүп, дос балдарым, кошуналарым бүт эле бир жакта жашайбыз, баары эле кыргыз да меники. Баары эле ошо биринчи таанышканда менен баары эле таң калат. Мен сенин атың ким дегенде Николай десем таң калышат. Эмнеге Николай? Уже аягында ишенип баштайт да, точно. Кээ биркилер ишенбейт. Паспортун көрсөт, праваңды көрсөт дейт, көрсөткөндө ош. Андан соң сүйүү улут тандабайт деген жан шерик менен жакындан баарлашып, кантип таанышып калгандыгы тууралуу сурадык. 24 жаштамын. Мен дагы Орловка шаарында төрөлгөм. Биз деген таанышканыбыз 10 жыл мурун болду да. Менин байкем менин жолдошумдун мамасы менен чогуу иштейт да. Мен кайненем менен чогуу иштешкен банкта. Анан ошо менен биз таанышып калганбыз. Мага жазган, менин жолдошум каяктан эле агенттен жазган. Ошо агент менен сүйлөшүп, 3 жыл сүйлөшкөнбүз. Анан 3 жыл сүйлөшүп бүткөндөн кийин сүйлөшпөй калганбыз. Анан деген декабрда 20-жылы биз деген Мегакомдо чогуу иштегенбиз. Ошо Мегакомдо жолугуп калып, 2 ай сүйлөшүп, анан деген ошо март айында биз уже үйлөнүп калганбыз да. Ошо байкеси сүрөтүн көрсөткөндө сразу жаап калды. Кичинекей болчубуз, мен где-то 8 класс болчумун окшойт. Ошо жаап калды, сүйлөп баштадык. Ошо менен как-то ойлогон да жокмун да. Кайсыны алам, главное жашап кеткенде болуп, бактылуу жашаганга. Ошо Жазгүл менен жолугуп калдык. Сүйлөшүп, кыз заты болду, ошентип болдум. Мен болсо айттым, то что мындай кыз менен жүрүп атам. Кыргыз кыз. Атинем болсо Жазгүлдүн атинеси жакшы эле тааныйт, мурункудан бери чогуу иштешкен, бири-бирибизди көрүп эле таанычы. Макул болушту. Против, каршы болгон деле жок. Сүйлөшүп баштаганда биз жолукканда сразу эле чечип алдык. Серьезно сүйлөшкөндө сразу үйлөнөбүз. Если не серьезно, давай тогда сүйлөшпөйбүз деп чечтик. И серьезно сүйлөшүп баштадык, и сразу эле ошо сүйлөшүп приложение жаздым. И потом уже атинем астыга түштү, жолугушту. И ошентип болдук. Бул жакта биринчиден биз сүйлөшүп атканда мен апам менен атам айткам. Мен деген ушинтип сүйлөшүп атам. Сүйлөшүп атканда бул жакта деген серьезно, биз деген үйлөнөбүз. Силер каршы болбосоңор, мен сүйлөшөм. Каршы болсоңор, мен анда сүйлөшпөйм. Анткени бул жакта деген биз көз турмуш курайлы деп атканбыз дедим да. Анан атам болсо анда келсин, биз менен таанышсын деди. Мен апамдын тууган күнү болгон. 18-январда ошондо келип сүйлөшкөн. Анан деген ошондон кийин экөө сүйлөшүп калдык. Анан жолдошум болсо өз мамасына айтты. Ошону сүйлөшүп атам деп, анан февралда менин кайненем жолукту ата-энем менен. Анан ошол жактан сүйлөштү, мартта мени алып кетет деп келип кол менен алып кетти. Кадимкидей эле кыз заты болду. Биздин салт менен келип алып кетишти да. Сөйкө салып эле. Кайненем биздин салттарыбызды аябай жакшы билет да. Ошондон ал өзү айткан, кыргызча алып кетебиз, сөйкө салабыз деп. Орусча эмне болду? Каравай болду. Каравайды киргизди. Анан Жазгүл үйгө алып келгенде, мамам болсо орусча киргизди да. Кандай ошону айтып берсеңиз? Кыргызда эле получается. Жок, орусча киргизгенде кайненем кыргызча киргизген наоборот. Ал деген мага жооп киргизген ошоно киргенде эле.
Бирок биздики деле ушундай да бар. Сиздерде да ушундай. Ушундай. Окшош эле турбайбы, э? Ооба. Карабай деген түшүнүп бериңизчи, мындай көрүүчүлөргө мындай түшүнүксүз болуп калды астында. Эмне деген? Каравай это чоң нан туз менен. Ушуна атайын бешират да. Анан ошол нанды тузга малат, ошол нан менен тузду эмеге берет да, жолдошуна, ата-энесине эки жактан берет. Анан өкүл апасына, өкүл атасына берет эки жагына. Аны жеш керек да. Бул деген мааниси келечекте, чтобы жизнь не казалась солью деп айтат да, кыйынчы. То есть жизнь не казалась сахаром, чтобы вы знали, что могут быть трудности деп айткан да. Азыр кичинекей колуңузда бөбөк турат. Аты ким? Канча айлык болуп калды? Аты Тимур, 3 ай. 3 ай болуп калды. Бул биринчи балабыз. Көп күттүк бул баланы. Эркебиз, эркелейт. Үйгө келгенде көргөндө эркелейт. Ыйлайт. Мамасынын колуна түшсө ыйлайт. Сизде жакшы. Папасын болот. Бала сезим кандай болуп кетти? Кандай десем, необычный эле болду. Сөз менен айта албайм. Кичинекей чоңойгондо ошо 2 салтты бир кылып чоңойтабыз бул баланы. Чтобы эки жакты уважать эткендей. Ата-энеси дагы, анан бабушкасын, дедушкасын, чоң апасын, чоң атасын бир кылгандай. Экөөңүздөр үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Кыргызча, орусча аралаш. Көбүнчө кыргызча. Көбүнчө кыргызча, э? Ата-энелер таанышып жаткан учурда толкундоолор болгонун айткан каармандарыбыз андан ары сөзүн улады. Переживать эттим. Ата-энем дагы переживать этти аябай шаардан өкүл апа, өкүл аталар келмек. Ошолорду күтүп, алар келип бүт даярданып, бир сыйра переживать этип. Ошо чыгыштык, бардык. Астына түшүп, ошо салттай, кыргыздын салттай эле түштүк. Өкүл ата, өкүл апаңыздар кайсы болот? Кыргыз. Ошо өкүл ата, өкүл апа, алар биздин кошунабыз. Бурун кошуна болчу. Кичинекей кезинде мен ошолордун үйүндө жашачумун да. Ата-энем жумушка кеткенде. Ошолордун колунан таштап. Ошолорду мен өкүл ата, өкүл апа деп койдук. Бизде эки өкүл апа. Бизде эки жактан. Мен жактан, анан Жазгүл жактан дагы. Бизде болсо мен өкүл апам орус, өкүл атам кыргыз да. Бул жакта деген кайненем башкача мамиле кылды, биздикиндей эмес да. Мисалы? Сен келесиң, ментин деп эчтеке айткан жок. Мен жөнөп жүрдүм, мага жардам берип жүрдү, менен чогуу тамак жасашып, эл келгенде менен чогуу идиш жуушуп, мен чай куя албасам, ал чай куюп, мындай аябай эметкен эмес да. Өзүнүн кызындай эле алып алды. Жолуксаңган жоксуз? Жок, жолук салындым. Кадимкидей эле салынып жүрдүм. Кыргыздын көп балдары негизи мындай кой союп, ошондой бир кайын журтуна кызмат кылат. Сизде ошондой болдубу? Жок, болгон жок, бирок жардам бергем кайнатама. Бири-бириңиздердин адамыңыздар экениңиздерди кантип билдиңиздер? Кайсы сапаттар экөөңүздөрдү жакындаштырды деген сурообузга төмөндөгүчө жооп алдык. Николайдын сапаттары бул жакта болсо деген орус мүнөз болгон жакты да магачы. Анткени көбүнчө балдар мындай болот, биздики бияка барба, жака барба, боюн боо деген кийбе, тини кийбе, менен сураган депчи. Бул жакта деген кандай десем, бизде баары эле свободно эле да. Муну кылам, тини кылам десе макул, тини деп бул жерде
наоборот мени колдойт да көбүнчө деген көп эмелерге каршы болбойт. Ошонусун жагат көбүнчөсү. Всегда за меня, да, что бы я ни сказала, ошонусу жагат мага. Жазгул деле мени колдойт постоянно. Мисалы, кандай иш кылбасам, она всегда за меня, всегда поддержит, поддержка берет. Өзү да спокойный, көп нерсеге таарынбайт. Кимиңиздер окуучусуздар? Жазгүл. Жазгүл? Азыр балам бар, уктабайм көп. Анда түнү менен карап чыккан учурлар болот абы? Ооба, болот. Көбүнчө эле. Бир жакка баратканда ким көбүрөөк кечигет? Мен окшойт, анткени мен боюнуп тарантин эткенче балам менен. Кимдин жини бат келет? Меники. В основном жумуш боюнча, да. Жумуштан көп нерсе болом, даже вот выходной болсо мага чалышат. Жумуш боюнча көп. Выходной күнү выходной мага эс алыш керек, бала менен отуруш керек, мага чалышат. Кимиңиздер биринчи сүйүүңүздөрдү билдирдиңиздер? Мен. Ким биринчи таанышып кеткенде ким биринчи кечирим сурайт? Жазгүл таарынбайт биринчи жолу, мен сурадым. Эмне кылып тартып койдуңуз? Уже эсте деле жок уже. Рахмат, что ты менин жашоомдогу барсың, мен сени аябай жакшы көрөм. Спасибо за то, что все это делаешь для нас. Бизди ошентип багып жүргөнгө. Мен сени аябай сыйлайм, мен сени аябай сүйөм. Рахмат. Спасибо тебе за все, что ты у меня есть в жизни. Ты меня делаешь счастливым. Вместе с Тимуром.